Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда өмүр кемеси көрсөтүүсү. Ар бир ырды ийнине жеткире ырдаган бул үндү. Кыргыз сахнасында жалгыз аккордеончу айым, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Убактыңызды бөлүп, биздин программага келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач жумурай журт менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкыбыз, биздин ушундай жакшынакай Манас жаңыргыр теле берүүсү аркылуу сиздер менен саламдашып атканыма өтө кубанычтамын. Келе жаткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Мондай жаңы жылдын алдында жакшы маектешүүгө чыгаргандарга терең ыраазычылык. Айтсаңыз, учурда эмне менен алек болуп жүрөсүз? Деги эле иш күнүңүз кандай башталат? Күнүңүздүн басымдуу бөлүгүн эмнеге көбүрөөк арнайсыз? Өзүм номер 67 мектеп гимназиясында иштейм. Кудайым буйрса, мына 32-жылы ошол бир мектептин эшигин ачып атам. Буга мен өтө бактылуумун. Музыка, эстетикалык жактан жан дүйнөсүн байытууда мен дагы ошол музыка сабагынан берип келе жатам. Балдарым менен мактанам. Биздин мектептен далай ырчылар чыкты. Мисалы, Мирбек Атабеков, Сыймык Бейшекеевдин балдары, Аваз Акимов, Динара Кулованын кыздары, Малика Дина, Махабат, Турусбек Жумалиевдин баласы Дима. Ушул балдарыбыз менен сыймыктанабыз. Бир эле мен эмес, жалпы коллектив сыймыктанып, ар дайым биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз деп мактанып калабыз. Анан эми иш күн тууралуу сурап калдың. Иш күнүм ар дайым эми Кудайым буйруп мындай жакшынакай жашымда кыздуу болгонмун. Азыр Акмарал Темирлан деген уулум болсо, эми Карина деген кызыбыз бар, 1 жаштан өтүп калды. Ошол кызым менен ойгонобуз. Саат 3-тө, кеде 4-тө ойгонот. Ошону менен башталат иш күнүм. Эртең менен эркелешебиз, кеде урушуп кетебиз, эмне уйкуну бузуп атасың деп. Анан ошентип ошол кызым менен таңды аткарып, анан жумушума жөнөп кетем. Анан балалуу базар дегендей ошол кызымды сагынам. Жумушка келсем дагы жүрөгүм үйдө. Анан ошол сабактарымды өтүп, оркестрде иштейм. Мэриянын алдында эл аспаптар оркестри бар, ошол жерде солист болуп иштейм. Анан Ысык Ат Арасан фольклордук ансамблинде да солист болуп иштейм. Ушул ишти аркалап дөңгөлөктүн үстүндө жүрөм. Ар бир иш өзүнүн түмөн түйшүгү менен айырмаланат эмеспи? Чыгармачылыкка аралашкандан тарта бул тармактын кандай кыйынчылыктарын көрүп келесиз? Кыйынчылыгы ар бир эле ырчыга бул маалим болуш керек. Үй бүлөгө жакшы эне боло албай калат экенсиң. Жакшы кожойке, эми эне болгондо эмне, балдарды тарбиялайсың, ага жетишесиң, үлгүрөсүң, аз убакыт болсо дагы. Анан баягы эне катары, аял заты катары үйдө узак болбой калат экенсиң. Ар дайым талаадасың, гастролдосуң, же болбосо жумуштасың, кеч келесиң. Элдин жакшылыгынан айланса болот. Элдин жакшылыгында жүрүп, түнү 1-2-де келип келесиң. Ошол кичине өзүңдү кандай десем, татыктуу кожойке катары сезе албай, бир жолдошуң алдында, балдарың алдында бир кичине бир күнөөлдөй сезесиң. Бирок ал күнөө деле эмес деп ойлойм. Бул ошол менин кесибимдин ошол түмөн түйшүгүнүн эң оору ушул. Анан экинчиси, көбүнчө ушу элдин арасында жүрөт экенсиң, ар дайым формада жүрүшүң керек, ар дайым жаркылдап жүрүшүң керек. Кичине эле кабагың түйүлүп калган болсо, же болбосо бир жерден эми эл катары эле аксайсың, текшейсиң, жыгыласың, мүдүрүлөсүң ар бир турмушта. Анан ошолоруң өтө эле жарыя болуп чыгып кетет экен. Ошонусу дагы бир түйшүк экен. Анан өзүң жөнүндө жакшы сөз уксаң, ар бир адам эле сүйнөт, ар бир адам катары мен дагы сүйнөм жакшы сөздөрдү уксам. Анан кээде ар кандай сөздөрдү угуп калсам, жүрөгүм ооруйт. Анан аны чыгарам кайра, баягы
эл оозунда элек жок деп коет го. Өйдөсүнө да төмөнүнө да баарына калыс карап, өзүмдү сабырдуулукка, өзүмдү кайраттуу болгонго, күчтүү болгонго, канчалык кыйынчылык келип аткан болсо андан да көбүрөөк күчтөп турганга аракет кылган ырчылардын бир катарына кошом өзүмдү. Атактуулук сиздин жашооңузда канчалык деңгээлде роль ойнойт? Кандай пайдалуу жактарын, кандай зыяндуу жактарын көрүп келесиз? Негизи эле атактуулук мүнөздү өзгөртөт бекен? Атактуумун деп деле айтпайм, бирок эми элдин кызы болуп, элдин ырчысы болуп калганыма сыймыктанам. Анан сөзсүз түрдө жакшы жактары көп экен. Кайсы жерге барсаң келиңиз, төргөтүңүз деп. Бирок 5 кол тең эмес. Кээ бир жерге барсаң андай сен күткөндөй мамиле болбой калат. Баягы бизди той топур баккан багып атпайбы үй бүлөбүздү, бир эле мен эмес, тууган уруктарымды баарыбызды багып атат. Мен өтө Аллага шүгүрчүлүк келтирем. Ушул мага ушундай өнөрдү берип койгонуна, чыгармачыл инсан болгонума. Анан кээде ошондой туура эмес мамиле болуп калганда ичиң ооруп, жүрөгүң ооруп, ал жерге барганда үнүң да чыкпай кыйналган күндөрүм болду. Эми бирине экин мисал келтирип кетейин. Эми анда мен жаңы ырдап чыккан убагымда бир аябай колунда бар кишилердин үйүнө барып ырдап калдык. Анан мен сиңдимди да эситип алгам. Бактылуу Бөкөйова деген сиңдим бар, опера балет театрында иштеген. Экөөбүз көп жүрөбүз, көп иштешебиз. Анан ага мен ойноп берем. Анан ырдап бүттүк. Анан эми баягы эле келип тыйынга такалат да. Анан тыйыныбызды бере экен деп ойлоп атабыз. Анан кайра машинасына чыктык. Машиналар дагы башкача машина. Ал убакта маркасын деле билбейм, бирок өтө чоң машинага чыгып аркасына отуруп калсак, анан ай жубайын айтып атат да. Сен эсептешип койдуңбу кыздарды мындай неме разы койдуңбу деген сыяктуу десе, анан бир мезгилде акчасын чыгарып туруп анан монтип берип атпайбы. Анан мен да аябай жаман болдум сиңдимдин алдында. Себеби сиңдиме мен үлгү катары, аны ээрчитип жүргөн катары мен ага неме мугалиммин да. Анан ал мени карады, мен аны карадым. Бирок мен алдым. Себеби үйгө мен дагы бир нерсе көтөрүп жолдошумдун алдында жүзүм жарык болуп кечке жоголсом, анан түн окумга чейин ырдасак, анан тыйынын алып кетпесек болбойт да. Анан эмгегибизди монтип бергенде ошентип аябай жаман болдук да, жаман абалда. Эми ошончо Кудай Таалам ошончо байлыкты бериптир, анан жан дүйнөнү эмнеге кошо бербейт экен деген эле бир бизге монтип бурулуп туруп, кыздар рахмат, мынага ыраазы болгула деп эле койсо, биз деле баягы өңдү көрсө жүз таят дегендей. Анан ошондой мамилелерге туш келесиң. Мүнөзүм өзгөргөн жок. Мен ошол жөпчөнөкөй алтынай элем, дагы эле жөпчөнөкөй эле оюнчамын. Кандай ойлойсуз? Шоу бизнесте достук барбы? Чыгармачылыкка аралаша баштагандан тарта сизге карата бут тосуулар болду беле? Бут тосуулар болот экен. Эми ар кандай жолуккан жерден жүрөгүңдү оорутуп кеткендер болот экен, күмөн санагандар болот экен, формам окшош сага, мага окшоп ырдайт дегендер болот экен. Анан мен айтам, өзү кыргыз неме, өзү дүйнөдө жете эле түс болсо, жети түстүн бозгучтары 14 болот. Андан башка түс жок да, туурабы? Анан кайсы түстөн кийишибиз керек деп ошентип күлдүрүп калам. Анан анын баарын жеңдим деп айта албайм, бирок мен деле көпчүлүк чыгармачыл инсандардын арасында сындырып койгон адамдар болду. Жолдошум алдында сындырып койгон адамдар болду. Балдарым алдында сындырып койгон адамдар болду. Анан бирок кийин баардыгы кечирим сурап, кыйын экен. Кыскасы бул мугалим болгонуң оңой. Келесиң, өзүң сабагыңды өтөсүң, канаттанган боюнча максатыңа жетип кетесиң. Чыгармачылыкта болсо, мисалы математикадан берген мугалим музыка сабагын өтпөйт. Мен математика өтө албайм. Биология өткөн мугалим музыка өтө албайт. Ошондой экен да. Анан биз мектепте конкуренция жок. Чыгармачылыкта бир ырды 100 ырчыда деле ырдашы мүмкүн экен. Бир ролду 100 актер деле аткарышы мүмкүн экен. Бул жерде билинбеген, бири-бирине билинбеген конкуренция жүрүп турат экен. Достук болот экен. Кимге кандай, Кудай сактасын, бирок эч кандай мен ырчылар менен пикир келишпестик боло элек. Сен мындай ырдайсың, сен андай ырдайсың деп эч качан сын пикир айтпайм. Себеби сахна, эл өзү тараза, өздөрү тандап алат. Өзүңдү билесиң, кайсы чөйрөдө өзүңдү эркин сезесиң, кайсы чөйрөдө сен өзүңдү таптың. Ошон үчүн мен эч кандай ырчыларга сын да айтпайм, мындай кино алсын деп да айтпайм.
жаштык өзү сулуулук, жаштар кап кийип алса да жарашат да. Чарчаганда эмне кыласыз? Негизи эле эс алуунун кайсы түрүн жактырасыз? Чарчаганда мен китеп окуйм, гезит окуйм, интернетке кирем, анан досторум менен баарлашам, бассейнге барганды жакшы көрөм. Азыр бассейнге да барбай калдым, себеби ден соолугума байланыштуу. Кулагыма суу өтүп калып, ошол мага мүмкүн эмес деп койгон. Азыр сууга барбайм. Балык барып, балык тутканды, балык жегенди жакшы көрөм. Анан көбүнчө досторум билет, мен эгерде жолдошум да билет, үй бүлөм дагы билет, ошол эгерде мен көңүлүм бир чөгүнкү болуп аткан болсо, убакыт болгон болсо эле мени ошол балыкка барып турушат. Балык жеп, балык тутканды аябай жакшы көрөм. Күйөрмандарыңыз сизге суроолор менен кайрылышты эле, анда экранга көңүл бурсак. Саламатсызбы Алтынай эже. Сиздин ырларыңызды апам аябай жакшы көрөт. Сизге чыгармачылык ийгиликтер каалайм. Сизди майы кызматкерлери тоскондо кантип кутулуп чыгып кетесиз? Экинчи суроо, жашооңузда кызыктуу окуялар көп эле болсо керек. Ошолордун бирөөнөн айтып берсеңиз. Майы кызматкерлери мени өтө кээде түнү кайтканда эле токтотуп калбаса, күндүз токтотпойт. Себеби мен өтө аз скоростьта жүргөн айымдардын бири. Мен 60, 40 ушундайда жүрөм. Мен катуу айдай албайм, себеби былтыр кичине кырсыктаганмын. Ошо мурдан деле акырын айдачумун. Азыр Карина төрөлгөндөн бери андан бештер скоростьтум аз. Ошон үчүн мени токтотпойт. Мен ар дайым кандай айдоочу кандай жүрүш керек дегенге биринчи эле отурганда мугалимдей болуп, баар жоңду түздөп, ремендерди тагына алып айдайм. Мени токтотпойт. Кээде түнү токтотушат. Үфтеңизчи дейт. Мен ичпейм деп айтам биринчи эле. Десем ичпейм, мен намаз окуйм. Эми намазды мындай реклама кылганын кереги жок, бирок айтам мен ичпейм. Канча жылдар болду, ичпейм, 15 жылдан ашып калды. Анан мен документим көргөндө эле, сиз Алтынай эжесизби, кечирип коюңуз деп коюшат. Анан ошого сүйүнүп, жүрөгүм толкундаган боюнча үйгө жетип барам. Себеби баягы мен Молдо Бусар коңгон тийиштин учурунда дагы биз ырчыларды ансамбль кылып түзгөндө ошондо иштеп калганмын. Анан азыр көптүр ошо майынын кызматкерлеринин майынын гимнин ырдап калганмын. Анан сиз баягы биздин гимн ырдаган эжесиз да деп эле кое беришет. Анан бирок мен нарушение деле кылбайм да. Ошон үчүн мени көп деле токтотушпайт. Жакында болгон окуяны айтып берейин. Мени бир агай Достук Империал деген ресторанга чакырды тойго. Мен жазып алып турмун. Ысык көл деп каяктан адашып жазылганын билбейм. Ысык көлдү билесиңер да, шаардын сыртында. Ысык көлгө барсам антрак болуп калыптыр. Анан антрак бүткөнчө күттүм. 1 саат күттүм. Анан Замира Мавлянова ырдады, бир деле. Анан Гүлзат Байсакова ырдады, ал да бир ырдады. Анан эмнеге бирден ырдап атасыңар десем, биз немеге келгенбиз, колдоп коелу деп эле келгенбиз деп айтты. Анан мен ойлодум, мен тыйынга келсем экин ырдашым керек. Анан баягы жерден экин ырдадым. Мен узаткан эч ким жок. Анан эмне той десем, үй той деди. Үй той деп ырдап чыксам эч ким узатпайт. Анан эми кете бергенге туура келчүт десем эле берки киши чалытпайбы. Мен сени саат 9га чакырганмын, мына 8ге чакырганмын, 9:30 болду дейт. Анан мен ырдап бүтпөдүм, багай чыкпайсыз бешке десем. Мен сыртта турам деп жүрөт. Анан эмне болгон сыртта десем. Мен сени ысык көлдөн чыктым десем. Кайсы ысык көл дейт? Тоодогу десем. Мен деген Достук Империал десем, билем дебедиң беле деп. Анан ошентип кайрадан деле келип ырдап, ал жака күткөнүмдү айт 1 саат. Анан ырчыларды күткөнүмдү айт. Анан бир демесе экин ырдаганымды айт. Анан мен канча убактан туруп өзүмөн өзүм аябай күлүп келдим. Бул да болсо ошол той өткөрүп аткан киши көрсө, мен эртеси күнү сурасам кыздардан, аскердик кызматкер экен, баягы өкмөт үй берди го. Ошол өкмөт үй берип, ошол үйүнү майлап элгеден бата алып аткан экен. Анан мен дагы ошого кошкон кошумчам. Демек, өкмөт берген болсо, ал киши ушу чын жүрөктөн той өткөрүп атат, биз да чын жүрөктөн колдоп кеттик деп күлүп калдым. Саламатсызбы Алтынай эже. Сиздин ырларыңызды биз үй бүлөбүз менен жактырып угабыз. Сиздин карьераңызга ийгилик. Сизге биринчи суроом, жолдошуңуз сизге берген эң чоң белеги
экинчи суроом анекдот айтып бересизби? Ар дайым эле сөзсүз эле туулган күн, сөзсүз эле жаңы жылда бербейт. Ар дайым жок дегенде бет арчап келип көңүлүмдү алып турат. Гүл алып келгенин мен сүйбөйм, себеби гүлдү үзүп келишет го. Анан солуйт. Анан айтам, бул ушул өсүп турса жакшы болбойбу эле? Мен гүлдү алганын жакшы көрөм, бирок солуп калганда жүрөгүм ооруйт деп ошентип калам. Анан мен жайында дарбызды жакшы көрөм. Эгерде жолдошум менен бир пикир келишпестик болуп калган болсо, жайында сөзсүз дарбыз алып келет. Дарбыз менен жарашабыз. Кышында болсо торт менен жарашабыз. Бизде эч кандай мындай ошол тамак аш менен эле ошол белектердин көбүнчөсү ошо торт менен дарбыз алам. Анан сөзсүз айымдар катары эле мен дагы атыр, зер буюмдардан тынбай эле алып берип турат. Мен бактылуумун, айым катары баардык зер буюмдун түрүндөрүн мага белек кылды. Мен эми мектепте иштеген үчүн мектептеги балдардын окуясы жөнүндө айтып берейин. Бизде Сайра Момуна деген эжекебиз иштейт, башталгыч мектепте. Мен келгенде ошол эжеке менен чогуу иштешип калдым. Ошол эже менен кийимдеримди да ошол эжем тигип берип, ырларыма да жардам берип, аябай жакшы эже. Анан дагы деле иштешебиз. Анан Сайра эже 1-класста окутат да. Анан кирсем эле күлүп атат. Эмне болду эже десем, мына балдарды карасаң дейт. 1-класста эми физкультурадан дагы эшикке чыгарып ойнотуп, немеде тыныгы убагында, чоң тыныгы болгондо эшикке алып чыктым дейт. Анан келгилечи, бойлоруңарга карап тизейин мен силерди. Анан баарын тиздим дейт. Анан көрдүңөрбү балдар, кимиңерден кийин кимиң силерди мен боюңар менен койдум, мына боюңар менен турасыңар. Азыр мен 1, 2, 3 дегенде тарайсыңар. Кайра ушул жерге ким өзүнүн ордун таап турган болсо мен 5 коем деп ошентсем дейт. Тарашты дейт. 1, 2, 3 десем эле кайра келип тизилип калышты дейт. Тизилгенде эле бир кызым ооруп коюп эле бери кичинекей эле жакта турат дейт. Эмне болду? Мен бул жерде эмес, сен бул жерде эмес деп эле түртүшүп атат дейт. Эмне болду десе, мен ордум ушул жер болчу эже. Мен бая кетип атканда могу жерге түкүрүп коюп кеткем. Мен ошол жерге турдум деп коет дейт. Алтынай эже, мен сиздин талантыңызды баалаймын. Сиз талантыңызга ийгилик каалап, мен сизге бир бере турган суроом бар. Анжелика айымдардын 1 айлык тапкан акчасын бир күндө табам деп айтты эле. Ал эми сиз бир күндө тойлордон канча акча табасыз? Эми бул аябай опурталдуу суроо экен. Таппай калган күндөр деле болот. Тапканда жакшы деле таап коебуз. Анан эми суммасын айтканда эми Анжелика деле жаштык кылып айтып койду болуш керек. Анан Кудайга шүгүр дейли. Көп дебейм, аз дебейм, жакшы эле табам. Анан айлыгым мектептен 2 жумушумдан биригип 15 миңди чапчыйт. Анан кээде ошол акчаны бир күндө таап Кудай таалам берип койгон болсо, бир күндө деле таап койсо болот да. Анан эми аны мен силерге караганда көп табам, силерге караганда немемин дегенден алысмын, бирок ырчылар табат, жакшы эле табат. Эгерде чыныгы күйөрмандары көп болсо, эли сүйүп турган болсо, Анжеликадай болуп 10 мүнөттө деле, 1 мүнөттө деле, 3 мүнөттө деле таап койсо болот. Саламатсызбы Алтынай эже, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Төмөндөгү жаңылмачты сиз кайталап берүүңүздү суранам. Топ тебелиби, таш терелиби? Ташты терип топ тебелиби, топту тээп таш терелиби? Таш тербей топ тебелиби, топ теппей таш терелиби? Топ тебелиби, таш терелиби? Таш терелиби, топ тебелиби? Таш тербей топ тебелиби? Топ теппей таш терелиби? Окшошту? Чыгармачылыгыңыз жөнүндө кеп кылдык. Келиңиз эми жеке жашооңуз, үй бүлөңүз жөнүндө сөз кылсак, күйөрмандарыңызга сиздин кичинекей мамлекетиңиз кызык болсо керек. Жеке ишкер Ахматов Тургуналы деген жолдошум, Кудайым буйрса мына быйыл 27-жылы чогуу өмүр сүрүп жатабыз. Мүнөзү каталыраак, мен жайдарыраак, ал оорбасыраак, мен жеңил. Ошол Кудай таалам ушинтип кошкон экен. Кызыбыз Акмарал жогорку сотто иштейт. Балабыз Темирлан эл аралык университетти быйыл Кудайым буйрса бүтөт. Анан кичинекейибиз Карина 1 жаш 3 ай болду.
ушулар менен толук, ушулар менен бүтүн болуп, менин ийгилигим ушулардыкы, менин сүйүнүчүм да ушулардыкы. Анан бирөө жарым капа болуп, бирөө жарым ооруп калса, менин жүрөгүм эки эсе ооруйт, эне катары, аял заты катары. Билбегендер кандай жашайт, бизге ошол эле иш кылабы же ушул ырдап эле көчө таптап жүрөбү деп. Мен деле ошол кадимки аялдар сыяктуу эле, кадимки айымдар сыяктуу үйгө барганда айыммын, пол жуам, баардык ошо үйдөгү дааратканадан баштап, жуунчу комнатадан баштап баардык жерге чейин пол жуам, кир жуам. Эми азыр заманбап болуп эми баардык кир жугучтар, идиш жугучтар чыгып калды, камыр жасагычтар деле чыгып калды дегендей. Бирок мен өзүм колум менен кылганды жакшы көрөм. Элдер ошол жалкоо айымдын 2 күндүк ишин мен 2 саатта бүтүрөм десем жаңылышпайм. Себеби мен айтпадымбы, баардык нерсени пландаштырып иш кылам. Бүгүн чоң жыйноо үйдү деген болсо, ошол күнү баардык нерсени токтотуп, телефондорду өчүрүп, ошол жыйноо менен аракет кылам. Кызыңыз Кариманын күндөн күнгө чоңоюп, кылыктары чыгып жатканын көрүп кубанып жатсаңыз керек. Кызыңыз төрөлгөндөн тарта жашооңузда кандай өзгөчөлүктөр болду? Элдердин кыздары, балдары тойлорго барып калсам, басып жүргөндө канча десем 1 жаш же болсом 9 айлык дейт. А меники эми басайын деп атат. Себеби баягы көтөрүп жүрө берип, аны басканга дагы мүмкүнчүлүк берилген эмес ошойбуз да. Себеби уктап атканда да карап отурам, себеби мондай жакшы жашка келип калганда төрөгөндө башкача сезимдериң ойгонот экен. Кээде ишенбей кетем, карап отуруп мен кантип төрөдүм депчи. Анан ичимде революция болду. Жакшы жашоого Кудайым мага дагы, бизге дагы бир перзент берди. Эми ушул кызым үчүн мен карыбашым керек деп, аябай дары-дармектерди ичип, тамакты аз жеп, бул кызым чоңойгончо 20га чыкканга чейин мен дагы 60-тын ар жак бери жагы окуп аткем. Ошондо дагы ушул кызымга мен биз күч кубат болуп туралы деп ушундай аракет кылып атам. Азыр ойгонгондо эле апа деп ойгонот. Ойгонгондо эле биринчи сөз апа да. Мени кубандырат. Демек апасына күйүндүрөөк болот экен деп. Анан атабыз кызганып калат, мен деле айтып атпайбы деп. А сен экинчи айтып атат деп анын ичине күйдүрүп коем. Өткөн күндөргө сары эсеп салып карап көрсөк, жашоодо аял үчүн эң маанилүү бул эмне экен? Аял заты үчүн мен ойлойм, үй бүлө дагы азыркы заманда карьера дагы экөө параллелдүү эле турат. Себеби үй бүлө деп кетип калып, өзүңдүн эңсеген максатыңа жетпей калсаң ал да жаман. Ошон үчүн таразадай болуп, үй бүлөнү дагы карьераны да алып кетиш аял заты үчүн экен. Ал үчүн өтө чоң эмгек керек, уктабаш керек. Ар дайым уйкуну азыраак кылсаң, эмгектенсең, үй бүлөнү да кармайт экенсиң, карьераны да кармайт экенсиң да. Ошон үчүн эки жактуу тең ала жүргөн жакшы. Сиз өзүңүздү бактылуу айыммын деп эсептейсизби? Же толук бактылуу болуу үчүн дагы бир нерселер жетишпей келеби? Мен бактылуумун деп ойлойм. Себеби мына тиричиликтин өзү майрам экен да. Мына карачы, биздин жашыбызга жетпей калган канча кишилер бул дүйнө менен кош айтышып кетип атат. Эне болбой калган канча тел-теңчтарыбыз бар, айымдарыбыз бар. Анан ушул эне болгонума, эне болуп ушу 3 баланын энеси болгонума бактылуумун. Тирүү жүргөнүмө бактылуумун. Элдин кызы болуп, ырчы болуп калганыма бактылуумун. Жакшынакай мырзанын жубайы болуп, ошол мага чыдап, мен ага чыдап жашап атканыма бактылуумун. Анан туугандарым амандыгына, эл журтумдун тынчтыгына мен өтө бактылуумун. Окуучуларымдын жакшынакай ырдап музыка сабагына ушундай сүйүүсү менен келгенине бактылуумун. Оркестрде ырдаганыма бактылуумун. Мурда айтып берчүмүн да, ушул чоң оркестрде ырдасам, анан ырдап атып деле аркы дүйнөгө кетип калсам мейли деген ушунчалык мен чоң эңсөөм экен да. Азыр эми ошол оркестрде далай жолу ырдап атам, аркы дүйнөгө кетким келбейт. Себеби ал мага көнмүш эле иш болуп калды. Кичинекейимде мына институтта окуп жүргөнүмдө мага ушул оркестрде ырдагандар, башкача адамдар, башка дүйнөгө кирип кетишимди укканда, анан азыр эми ошол сезимде мен жашап атам, мен өтө бактылуумун. Өтө бактылуумун. Теле көрүүчүлөр сизди качан ырдайт экен деп чыдамсыздык менен күтүп жатышса керек. Келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз?
Анда эмесе мен быйылкы жыл бизге аябай жакшы жылдардын бири болду. Жолдубай Кайыпов агайдагы 75 жылдык юбилейлик концертине, эскерүү концертине катышып, ошондо мен агайдын ырын ырдадым. Ошол ырдаган ырларымдын бири алгачкы сүйүү деген ырын ырдап берейин. Andan beri жылдар алмашты, кара чачты бубак кар басты, сүрсө дагы мезгилди, эстен кетпейт сүйүм алгачкы. Сүрсө дагы эстен кетпейт сүйүм алгачкы. Күн чарытылдап булут түнөрү, үнсүз турдук сөздөр түгөнүп, терс бурулдум көздөн жашыргып, дегениңде кош бол түбөлүп. Көздөн жашыргып, дегениңде кош бол түбөлүп. Жашты коргуп нурлуу жүзүңдөн, эрдиң таттуу ширин жүзүңдөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм түшүмдөн. Ар күн сайын көрөм түшүмдөн, санайм бирге жүргөн күнүмдү, уксам деймин нази күнүңдү. Суйт колуң сураймсың багым, эми мага кызыл гүлүңдү. Surayımsın bağım, emi mağa kızıl gülündü, emi mağa kızıl gülündü, emi mağa kızıl gülündü. Убакыт деген учкан куш экен. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да элге рахат тартуулаган ырларды жаңыртып, чыгармачылык ийгиликтерге маарып жүрө беришиңизди каалайбыз. Мен дагы терең ыраазычылыгымды айтам. Ушул Манас жаңы телевидениясына, телеканалына ар дайым ушундай өтө кызыктуу, өтө тунук көрсөткөн Кыргызстандагы эфирлердин бири. Мен убактым болгондо көрүп турам, ар дайым кызыктуу. Анан рахмат, мен да ушундай эфирге алып чыкканыңыздарга. Анан ушул түмөндүү түйшүк болгон чыгармачылык кесипти мынтип даңазалап атасыздар. Анан ким ырчы болом деген болсо, ушул мен айткан түйшүктөрдүн баарына даяр болгон инсандар болсо, ырчы болгула, ырчылык жакшы кесип деп айткым келет. Кондитер бутиги Белый кроликке ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде таттуулардын түрү бар. Сиздер да келип даам татып кетсеңиздер болот. Push me down. Oh baby, please don't
урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттар да соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин коштошобуз, аман болуңуздар.